Тапшырмаларды чыгарууну улантабыз. 21 тапшырма. Бул жерде x, y, y координаттардын тик бурчтуу системасы деп берилген экен. F от x барар ax квадрат плюс bx плюс a'сыны көбөйткөндө нөл чоңбу же a'сы чоңбу дейт. Бул учурда биздин сыбыз терс сан болуп калат. Терс сан болгондо a оң сан эле болот. Аны терс санга көбөйткөндө ошондо терс сан чыгат да b колонкасы чоң болот. Муну биз бул жерден эми чыгарыш үчүн кичине теорияны билишибиз керек болот. Эгерде мына параболанын мына бул жак чекитине кесилишкен бул жерде болсо, мисалы үчүн бул терс болот. Эгерде параболабыз мына мындай нөл менен өтө турган болсо, мындайчы ылдый жакка, анда с оң сан болуп калат. Анан эгерде бул жак менен өтө турган болсо, мына мындайынан, анда с оң сан болот да. Эгерде бул нөл менен өтө турган болсо, нөлгө барабар болот. Анан бул жерде оң сан болот. Мына көрдүңүз, ушундай 3 учур бар. Бул учурда уже терс сан болот деген сөз экен. Ошол себептен b колонкасы чоң болуп калат экен. Кийинки 22 тапшырманы карайлы. КН чекиттери дейт. Мына КН чекиттери АБ кесиндисин 1/3 бөлүккө бөлөт дейт. Ошондо мына 1, 2, 3 1/3 бөлүккө бөлүнүп калат экен. Ошондо x-ка y-ди кошсок канча болот дейт. 1/3 бөлүккө бөлүнүп калса, демек -1ден 5ке чейинки аралык канча экенин табышыбыз керек. -1ден 0, 0гө чейин -1ден, мисалы үчүн мындай сызып карай турган болсок, -1, 0, 1, 2, 3, 4, анан 5 болуп атат. Ошондо канча сан? 1, 2, 3, 4, 5, 6 болуп атат. 6-ны 3кө бөлсөк, мына 1, 2, 3. Ошондо мына могул жер, демек x-ыбыз 1 болуп калат экен, y-ыбыз 3 болуп калат экен. Ошондо 1ге 3тү кошсок 4 болот. 4кө 4 барабар. Анан 23 тапшырманы чыгара турган болсок, бөлгөндө мына могу бөлүүчүнү бүтүн санга айландырып алыш үчүн өтүрдү 2ге жылдырсак болот. Бул жака 1, 2. Анда бул дагы 2ге жылат. Ошондо 225ти канчага бөлүшүбүз керек экен? 45ке. Мына бул жакта дагы ошол эле сан берилген. Мына ошондуктан бөлүп отурбай эле экөөнү барабар кылып бүтүрүп койсок болот экен.